Министрлер кабинети эл аралык кылмыш сотунун Рим статутун ратификациялоо боюнча мыйзам долбоорун демилгеледи. Иштеп чыгуучу Юстиция министрлиги болгон. Жана бул жерде сизде суроолор болушу мүмкүн. Бул эмне деген сот? Бул документ Кыргызстан үчүн эмнеге мынчалык маанилүү? Ал эми республикага кандай жардам берет? Келгиле ирети менен ирге алалы. Эл аралык кылмыш соту Гага трибуналы деп аталат. Туруктуу иштеген сот болуп саналат. Ал жеке адамдарды, негизинен жогорку кызматтагы адамдарды, геноцид, согуш кылмыштары, адамзатка каршы кылмыштар жана агрессия кылмыштары үчүн соттойт. Башкача айтканда, бул орган бүтүндөй мамлекеттерди күнөөлөбөйт, бирок кылмышты жасаган физикалык жактарды соттойт. Эл аралык кылмыш соту атайын актыга баш ийет жана анын алкагында ишин алып барат. Бул Рим статуту. Анда сот качан жана кантип иштей ала турганы тууралуу так шарттарды камтыйт. Кыргызстандын чек арасында акыркы окуяларга байланыштуу бул соттун жана бул документтин актуалдуулугу абдан жогорулады. Бирок Кыргызстанда Рим статуту али ратификациялана элек. Бул тышкы агрессорго айып коюу милдетин бир топ кыйындатат. Эл аралык кылмыштар соту Рим статутун ратификациялагандан кийин болгон кылмыштарды гана карай ала турганы маанилүү. Башкача айтканда, Кыргызстан Тажикстандын эң жогорку кызмат адамдарын жазалоону талап кыла албайбы? Жазалоону талап кылабат. Негизи Тажикстан Рим статутун ратификациялаган борбор Азиядагы жападан жалгыз өлкө. Бул документти кабыл алуу менен Тажикстан жоопкерчиликти жана эл аралык укуктук принциптерин сактоону өзүнө алды. Жарандарга каршы согуш кылмышы эл аралык укуктун одоно бузулушу болуп саналат. Ушул сыяктуу иштер боюнча мурдагы трибуналдар бир катар согуштук кылмышкерлерди жоопко тарткан. Эң кызыгы, эл аралык кылмыш сотко арыз менен жабыр тарткан мамлекеттин өзү эле эмес, жарандык коомчулук да кайрыла алат. Кыргызстандык активисттер 2021 жылы эл аралык кылмыш сотунун прокуроруна кайрылышкан. Бирок Жогорку кеңештин депутаттарынын Рим статутун ратификациялоосу мүмкүнчүлүктөрдү кошот. Рим статутун ратификациялоо менен Кыргызстан келечекте өзүн башка кийгирүүчүлөрдөн коргоп, эл аралык аренада кандайдыр бир кадыр баркка ээ болушу да маанилүү. Азыр Рим статутун ратификациялоо боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууда, андан соң парламенттин кароосуна коюлат. Ошентип, өлкөнүн коопсуздугу иш жүзүндө Жогорку кеңештин депутаттарынын чечимине жараша болот.